Тажикстан Кабулга террористтер менен күрөшүү үчүн жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактарынан кабарлашты. Тажикстандын өлкө башчысы өз билдирүүсүндө акыркы ай аралыгында Афганистандын түндүгүндөгү ислам мамлекети тобунун согушкерлери күч алып баратканын ачыктаган. Ал жикчилдерге каршы чабуул жасоого, коңшу өлкөлөргө аскердик жардам берүүгө даяр экенин айтып, ошондой эле бир топ провинцияларда аталган топтун согушчандары менен Талибан кыймылынын жикчилдери салгылашып жатканын, айрым жерлерде эки уюм биригип жаткандыгы тууралуу маалымат тарап жатканын кошумчалады. Мындай кадамдар согушкерлерди дагы да болсо күчөтөт, аларга каршы тынымсыз чара көрүлүп туруу керектигин билдирди. Таиландда төө синдромун жуктуруп алган бейтап айыкты. Мындан бир нече убакыт мурда 75 жаштагы киши ден соолугунун начарлаганын сезип ооруканага кайрылган. Андан дарыгерлер мерс вирусун аныкташкан болчу. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымдагандай, ал вирусту жуктуруп алган биринчи адам болуп катталган. Дарылануудан кийин бейтаптын акыркы лабораториялык анализдеринен вирус жок болуп, ал ооруну жеңип чыкты деген чечимге келишкен. Бирок ал дагы да болсо дарыгерлердин көзөмөлүндө карантинде турат. Учурда анын жакындарын текшерүүдөн өткөрүшүүдө. Тайвандын бийлик өкүлдөрү мындан ары майрамдык кечелерде түрдүү иш-чараларда түстүү кургак боекторду колдонууга тыюу салды. Алардын мындай чечимге келгенине эс алуучу жайлардын биринде белгиленип жаткан боектор майрамындагы жарылуу себеп болду. Эскерте кетсек, 27-июнь күнү Синбей шаарында боектордун чачылышынан өрт кырсыгы келип чыккан. Андан бир адам каза болуп, 500гө жакын киши жараат алды. Бийликтин билдирүүсүндө жарылуунун себептери аныкталмайынча жана боектордун адам өмүрүнө коркунуч алып келбеши далилденмейинче колдонууга тыюу салынган.